Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыздын темасы текст менен иштөө. Анда сабактын максаттары менен таанышып алабыз. Биринчи, тексттин маанисин түшүнүү, суроолорго жооп берүү. Экинчи, тексттен зарыл маалыматты табуу менен бирге туура ой жүгүртүү. Үчүнчү, тарбиялык жагын эске алсак, тексттин тарбиялуулугун өзүбүзгө кабыл алуу. Анда балдар текст менен таанышабыз. Чоң энемдин айткан жомогун эстеп жүргөм. Чомоктун таасириби айтор жаңыдан ак кар кеткенде кичине ак гүл менен сүйлөшкөнүм эсимде. Бажыракай көздүн карегиндей жылтыраган ак гүлгө чөгөлөй калып, жанга угузбай дос бололук деп шыбырагам. Гүл да жооп берген. Чын, бала менен сүйлөшө алат. Алар бири-биринин тилин түшүнө алышат. Ал үчүн кайрадан балдай наристе, таза болуш керек. Кайрадан бала болгон киши муну билер. Мында жаз жөнүндө жана жазгы гүл жөнүндө баланын мамилеси жөнүндө сөз болуп жатат. Жаз менен балалыктын жайдарылыгы окшошуп кетет. Жазды билиш үчүн баладай жароокерлик, аппак тазалык, баяоо болуш керек. Чыгыштын бир акылман айткандай, таңкы желдей эркин, эми эле ачылган гүлдөй жат жаңы жана мөлтүр тамчыдай таза болуп өмүр сүрө алсаң, анда сен бактылуусуң. Мына балдар, биз текст менен таанышып алдык. Анда эмесе көнүгүүлөрүбүздү баштайбыз. Суроолор: бала эмнени эстейт? Ак гүлдү эмнеге салыштырат? Гүлгө эмнени сунуштаган? Диалогдун ээси кимдер? Эмнелердин окшоштугу көрсөтүлгөн? Жана жазды билиш үчүн эмне аракет кылуу керек? Мына биздин текст боюнча суроолорубуз. Бул суроолорго текст менен гана жооп бере алабыз. Кийинки тапшырмабыз. Мында бир канча тапшырмалар бар. Тексттен сөз айкаштарын таап жазгыла. Мисалы, чоң эне жана башка сөз айкаштары. Катардагы тапшырмабыз. Сүйлөмдүн ээсин тап. Чоң энемдин айткан жомогуну эстеп жүрөм. Мында 4 вариант. Андагы туура жоопту белгилейсиңер. Белгиленген жаз менен балалык деген сөздүн сүйлөмдөгү синтаксистик милдетин аныкта. Сөздөрдүн антонимин жаз. Угузбай, шыбыроо, наристе, балалык. Балдар, текстте катышкан дос деген сөзгө синквейн түзүү. Сабакка көңүл буруп катышканыңар үчүн чоң рахмат. Ийгилик.